Абдыгапар Кайыпов Кара Суу аймактык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүндө көп жылдардан бери иштейт. Өз жумушун мыкты билген дарыгер күнүнө ар кандай оорулар менен келген бейтаптарды кабыл алат. Учурда жугуштуу оорулар бөлүмү 35 орунга ылайыкташтырылган. Күндүн ысышы менен тамак ашка улангандардын саны арбып жатканын айткан дарыгер аларга убагында ыкчам жардам берүүдө. Кара Суу ОПУда жугуштуу оорулар бөлүмүндө мына өзүңөр көрүп турасыңар жап-жарык 2018-жылы 5 миллион 800 миңге акчага больница тарабынан ремонт кылынган. Бул жакта изоляторлорубуз бар, боксированный палаталар, процедураларыбызда жанагындай кондиционерлер, мен отурган жерде врачтар, медсестралар отурган жерде бар кондиционерлер коюлган. Бул азыр отравлениялар көп. Бүгүнкү күндө эле бир 10-15 келди. Базардан ал жедим, мына жедим, дарбыз жедим, коен жедим. Могул жерден шашлык жегем, могул жерде самса жегем. Ушулар основном ушулар көп. Чоңдор арасында. Балдар арасында основном эле ичөткө көп. Азыр Кудайга шүгүр бардыгы эле жакшынакай лечение алып келип атат. Бардыгы эле тынч, жакшы. Сотрудниктерибиз жакшы, бардыгы стаждуу, жакшы кыздар. Адистерибиз жетиштүү, бардыгы жакшы эле. Кара Суу аймактык ооруканасы бейтаптарга бардык ыңгайлуу шарттарды түзүп, керектүү дары-дармектер менен акысыз дарылайт. Саратанда уулануу коркунучу жогору болгондуктан дарыгерлер туура тамактануу менен оорунун алдын алса болорун кошумчалады. Азыр отравление болуш үчүн отравлениядан адамдар өзүн өзү сактаныш керек да. Основном эле азыр туруп калган салаттарды жеп атышат. Дарбыз коондорду жеп атат, дарбыз коондор канчалаган көчөлөрдө жатат. Санитарлык состояние талап бербеген жерлерде жатат. Ошолорду этият кылып жеш керек. Өзүн этият кылыш керек, мына күн ысып атат. Күндө көп жүрбөш керек. Аномальный жара болуп атат. Этият кылып жүрүш керек өздөрүн. Тамактанганда этият болуш керек. Туура тамактаныш керек. Азыр эмне кылып атат? Бүгүн бирөөсү келиптир. Мен дарбыз жедим, анан коен жедим, анан 2 шашлык жедим, 1 самса жедим деп атат. Неправильно, питанияга кирет да булчу. Олар туура түшүнүш керек, туура тамактануу жолдорун караш керек. Бейтаптар өмүр сакчыларына ыраазы. Анткени убагында керектүү жардамдар акысыз берилип, балдарга жана аларды карап жаткан жакындарына кошо шарттар түзүлгөн. Анан ушул кызым кичине табайынып ушу жерге келдик. Жакшы карайт экен, шарттары бардыгы жакшы экен. Ысык суубуз да суусу, тамактарыбыз жакшына экен. Азыр келгенибизге 4 күн болду эле, кызым жакшына болуп сакайып калды. Жакшы карайт экен, контролдору дагы жакшы экен. Жакшы болуп калдык, эми Кудай кааласа эртеге чыгабыз. Кызыңыз эмне болуп келди эле? Кызым ошо отравление болуп келди да. Ашказанынан. Төлөбөдүк. Ошо капельница уколдорду алдык, олго деле бергиле дебеди. Баары бекер болду, бекер болду, бесплатно. Мен айттым, берейли десем бесплатно дешти. Тамактарын дагы убагында берет экен, врачтар дагы тез карап турат экен, көзөмөлдөп. Кара Суу району өлкө боюнча эң ири райондордун бири. Мындан улам калктын саны да арбын. Аймактык оорукананын төрөт бөлүмүнө Ош облусунан сырткары башка облустардан келген бейтаптар кабыл алынат. Район өзү чоң болгон үчүн Кара Суу районуна караштуу бүт региондордон келип турушат. Андан сырткары мына базарга жакын болгондугуна байланыштуу дагы мейманчылап келип калган Өзгөн, Жалал Абад, Ноокат районунан да келген кош бойлуулар тейлейбиз. Андан сырткары бизде Кара Суу районунда төрөт филиалдары бар. Курманжандатка, Кызыл Кыштак, Шарк, соматикалык бөлүм, Кызыл Суу, ал жактан келгендерди дагы биз карайбыз өзүбүздө. Bir жылда Кара Суу аймактык ооруканасынын төрөт бөлүмү 6000ден ашуун төрөттү кабыл алат. Жылдан жылга эне балага шарттар түзүлүп, жаңы медициналык шаймандар алынууда. Колдон келишинче аракет кылып жатат бизде деле администрациядан. Шарттар жакшы түзүлүп атат. Азыр бизде кислородный станция курулуп атат. Балдар үчүн, аялдар үчүн деле мурун жок эле. Сипап аппарат иштеш үчүн кислородный станция эми курулуп баштады. Ушул 1 ай ичинде бүтүп калат. Калган шарттар бар, дар-дармектер, бүт аппаратуралар менен камсыз кылышат. Орто эсеп менен 6000 төрөт кабыл алабыз. 6000 төрөт кабыл алып, баланы 3 күндөн 5 состояниясына карап, ушул жерде өзүбүз карайбыз. Бүт дар-дармек бардыгы бекер. 40 ичи дагы
кандай жалп болсо кооптуу белгилер менен аялдардын баардыгын тааныштырабыз. Кайра келип өзүбүздө каралат. Өзүбүз көзөмөлдөйбүз. Төрөт бөлүмү кош бойлуу болгон кезден тартып төрөгөнгө чейин эне баланын саламаттыгын акысыз карап, төлөмү жок кызмат көрсөтөт. 2 күн болуп калды келгениме, жакшы кабыл алышты. Чоң рахмат бардыгына, медсестраларга, айымдарга, баарына. Кудайга шүгүр, мен да, балам да эсен-аман жакшы. Врачтар өтө жакшы кабыл алышты. Келгенде айтканын кылсаң эле, врачтардын айтканын уксаң эле, кыйла жеңилдик болот экен. Ошолордун айткандарын угуп эле эсен-аман жакшы төрөп алдым деп айтсам болот. Салмагы жакшы, ооба, нормада эле салмагы 3 кг төрөдүм. Бардык жайында да отушат. Тез кирип кабар алып атышат. Өздөрү карап. Ошо. 30-да Шерел айылынан келдим. 5-чи балам төрөп атам. Жакшы врачтар бул жерде. Бардыгы жакшы карайт. Ушу бардык нерсеси жетиштүү. Бардык нерсесин карап берип турушат бизде. Жакшы карайт. Гинекологдору деле, детский врачы деле бардыгы ушул жакшы карап турат. Бардыгы көзөмөлдөбүз. 4 тең ушул жерде төрөкөм, 5-чинде бул жерде төрөтөм. Кара Суу аймактык ооруканасынын жетекчиси ар бир бөлүмдөргө өзгөчө көңүл буруп, жаңы заманбап медициналык аппараттар менен камсыздап келе жатат. Ал дартты аныктоодо так жана ылдам аныктап убакытты үнөмдөйт. Азыр биз турган бөлмө бул эндоскопиялык аппарат менен операция жасалуучу бөлмөдө турабыз. Эндоскопиялык аппарат бизге 2015-жылдан бери иштеп атат. Азыркы мезгилде дагы көптөгөн операциянын түрлөрү ушул аппарат аркылуу жасалып атат. Аппендицит болгондо, өттү алдырганда жана көптөгөн гинекологиялык ооруларды ушул аппараттын жардамы менен болуп атат. Жетекчибиздин келип иштегенине уже жарым жылдай болуп калды. Көп иштер алдыга жылып атат, Кудайга шүгүр. Жакшы, ийгиликтүү иштеп атат. Оорукана коррупциялык иштерден оолак болуп, кепилдик программасында иштеп жатат. Бейтапкана канчалаган ооруларды бутуна тургузуп, канчасын ажалдан арачалап калды. Бул караштуу жалпы дарыгер борбордук практикалык борбордун бул аябай жакшы, условия эмелер бардыгы жакшы, дары дармектер бардыгы жетиштүү, бардык аппараттар бар, бардык наборлор бар операцияга, эми видео жасай турган эмелерибиз бар, бардык шарттар жетиштүү. Эми Кудайга шүгүр, айлыгыбыз көбөйдү. Бардыгы Россияга кеткен медиктер кайра кайтып келип атат. Азыркы учурда эч кандай кемчилик жок бизде. Оорулар берге ыйлап келип сүйүнүп кетишет. Неден бардык дары дармек, операцияга бардык жип эмелери, шоук материалдар бардыгы жетиштүү. Оорулардан эч кандай акча алынбайт. Кепилдик программа боюнча иштейбиз. Бардык дары дармектер бар. Жетиштүү, бардыгы жетиштүү. Эч кандай дары дармек сатып алынбайт. Жазып беребиз. Анан акча көбөгөнүнө байланыштуу. Азыр деле акча алышпай калышты. Эми мурда илгери болушу мүмкүн. Азыр кандай акча менен эмес, кепилдик программа боюнча иштеп атабыз. Кара Суу аймактык ооруканасынын техникалык базасы чыңдалып, тамак ашы дарылары жетиштүү. Өлкөнүн өнүгүүсүнө ак халатчандар адам өмүрүн сактап калуу менен салымын кошуп жатышат. Биз 2021-жылы 11 январь Бишаналиев министр здравоохранения Бишаналиев Алымбек Алым Кадыр Савердиновичтин буйругу менен семейный центр семейной медицины, поликлиника, детская больница, стоматология, территориальная больница кошулган, СОВП болуп, жалпы дарыгерлик практикалык борбору болду. 2021-жылдан 1 апрелден баштап кошо бирге иштеп келе жатабыз, кошулган боюнча. 1 апрелден баштап. Анан бизде кош бойлуулар бекер жардам алышат, медициналык төрөт бекер, 5 жашка чейин балдар жатканы бекер, 70 жаштан өдө пенсионерлерге бекер. Өзү ОМС барлар 30% 70% мамлекет төлөп берет. Кара Суу аймактык ооруканасынын филиалдары 3 айыл өкмөттө жайгашкан. Алардын ишмердүүлүгү да текшерилип турат. Мындан сырткары калк көп жашаган аймактарда фаптары салынууда. Тамагыбыз, тамак беребиз 3 мал. Эртең менен завтракка полдник кошконбуз, завтракка каша.
полдникке неме масло менен хлеб, жумуртка беребиз. Анан обедке первое, второе, ужинге первое. Анан бизде өзү 27 ГСВ бар, жалпы дарыгерлик практикалык борборунда 27 ГСВ, койка өзү 500 койкага ылайыкташтырган. Анан 2 филиалыбыз бар, Курманжанатка филиал бизге карайт, анан Кашкар Кыштак филиалы бизге карайт. Анан 76 ФАП бар. Быйылкы жылы жаңы жылдан бери 4 жаңы ФАП ачылды. Это Кызыл Кыштак айыл өкмөтүндө Сүрөттүү таш деген ФАПты ачтык. Ал жерде ФАПты ал жердин населениясы 5000ден ашып кеткен үчүн ошол жака койка уюмундан корейский ФАП салынып берди. Ал жакта еще айыл өкмөт жардамы менен ФАП салынып, азыр кыл маалда уже иштеп жатат. Там бир фельдшер, завфап, акушерка, санитарка иш уланып атат. Анан Мада айыл өкмөтүндө тоже 3 ФАП ачылды. Это ФАП Чагыр, бул республиканский бюджеттен салынган ФАП. Анан ФАП Өмүр Нуру, муну ошо Асалам фондундан салынган. И ФАП Будалык. Будалыктагы ошо арабтар, Араб Эмират каржыланган, ошол менен салынып, ошо 4 ФАП азыркы учурда иштеп эмгек көрсөтүп жатат. Дарыгерлердин да айлыгы ушул жылдын апрель айынан тартып көбөйдү. Мындан улам иш таштап кеткен дарыгерлер, медайымдар кайрадан өз ордуна кайтышууда. Кара Суу аймактык ооруканасында дарыгерлер жетиштүү жана өз кесибин сүйгөн мыктадистер эл кызматында. Перизада Ташиева, Улкан Зунду кызы, Зайыр Абдыкеримов, Ош облусу.